Кыш сөзү кыз деген сөздөн алынган. Бир жерин кысып туруп жакшы аракет кылбасаң, эмки кышка өлөсүн деген. Бул сөздөрдү мен жаштыгымда, жаш бала учурумда эч ким мындай сөздөрдү чакырып алып айткан эмес. Бирөө бир нерсе деген эмес. Бүгүн силерге айтып атамбы? Кудай Таала айтырып атат буну. Эртең ушуну сурап алат. Ушинтип, ушундай алыскы жерден алып келип ушинтип себепчи кылып айттырдым эле. Сен не кылдың мен үчүн десе, не деп жооп бересиңер? Намазыңа ишенесиң. Намазыңды 90-га кирген кемпирлер окуп атат го. Кемпирлер намаз окуйт го. Орозо кармадым. Орозоңду чалдар кармап атат го. Жаш балдар, сенден кичинекей жаш балдар кармап атат. Булардын ибадат, Кудай Тааланын ортосунда өзүң менен чеке ибадат. Бирок диниң үчүн эмне кылдың? Мекениң үчүн эмне кылдың? Сахабаларды карайлы, тарыхты карайлы. Эң күчтүү батыр аталарыбыз, батыр бабаларыбыз 15 жашында миңдеген аскерлерди башкарып, башка өлкөгө согуш ачып, барып байрагын сайып коюп келген. Бүгүнчү 15-16 жаштагы балдар көпчүгүнүн тазараак арчыганды билбейт. Катты ойлонушубуз керек. Илимге киришибиз керек, аракет кылышыбыз керек, катырышыбыз керек. Илимсиз болбойт. Китеп өзүңдөн 5 бет китепти аясаң, кандай результат болушу мүмкүн сенден? Эмнени күтөбүз биз сенден?